Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdu jana rayimdu Allah Taala'nın isminden başlap urmаттуу mekендештер. Барыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн башында жаратканга жалбарып суранарым, Аллахым ар бирибиздин сүйлөгөн сөзүбүздө, жасаган ишибизде, ибадаттарыбызда, дуаларыбызда Аллах Таала ихласты насип этсин. Рамазан айынын акыркы кечелеринде, балки тагыраак айтканда 27-нчи түнү Кадыр түн кечеси. Жараткан Аллах табарак ва таала бул кечедеги ар бирибиздин дуаларыбызды кабыл кылсын. Урматтуу мусулман бир тууган, бир канча убактарга көңүлүңөрдү жана кулагыңарды бир аманат берип көңүл бурасыздар. Урматтуу мекендешим, жараткан Аллах табарак ва кереметтүү Куранда Нахл сүрөсүнүн 18-19 аятында "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха инналлаха лагафурур рахим. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sadaqallahul azim." Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Эгер Аллах Таала силерге берген ниматтарды, Аллах Таала тартуулаган ниматтарды силер санасаңар, анын чегине жетпейсиңер. Инналлаха лагафурур рахим. Албетте Аллах кечиримдүү жана мээримдүү, күнөөлөрдү кечирүүчү жана бенделерге мээримдүү зат. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Аллах силердин ашкере кылган, купуя кылган бардык нерсеңерди билүүчү. Токтолоюн деген маселе Аллах Тааланын берген ниматтары. Ниматтардын эң улуусу, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бизди мусулман кылып жаратып, сүйүктүү Мухаммад алейхиссаламга үммөт кылып жаратып, жана ошондой эле Рамазан айыга жеткизип, Рамазан айында орозо кармоону, Куран окууну, дуа кылгандыкты, жана айлардын султаны болгон Рамазан болсо, Рамазан айынын ичиндеги эң улуу кече Кадыр түнгө жеткизген Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Бул Рамазандын акыркы кечелери. Урматтуу мусулман бир тууган, кече чыдамсыздык менен Рамазан, орозо айы качан башталат экен деп күтүп, дини башкармадан суроолорду берип, ар бирибиз чыдамсыздык менен күтүп жаттык эле. Бүгүн Рамазан айы менен коштошуп жатабыз. Акыркы кечелери. Дүйнө ушундай экен. Бенде өзү бир канча күндөрдөн, сааттардан турат. Ар бир күн өткөнүнө кубанбастан, сааттын өткөнүнө кубанбастан, балким арабтарда даккатул калб, жүрөктүн дакылдап урганы, арабча минут анында дакыйка дейт. Жүрөгүңдүн дакылдап урганы, адам баласы, сен бир канча минуттардан турасың дейт. Күнүңдүн өткөнүнө кубанба. Эгер бир күнүң өтсө, сенин бир бөлүгүң кеткендиги. Энеден ыйлап, төрөлгөндөн баштап, онтолоп жан бергенге чейин, ар күн биз Аллах Таала берген өмүрдү жашап, бешиктен мүрзөгө карай жакындап баратабыз. Бул Рамазан айында намаз окудук, орозо кармадык, зикир кылдык, кеч кыям намазында окудук, тарави намазында окудук, тахаджуд окудук. Мусулман бир туугандарым зекетин берди, кайрымдуулук кылдык. Үйлөрүбүз ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах келимесинин нуру менен нурланды. Үйлөрдө тилаватлы Куран окулду, тахаджуд намаздар окулду, саарылыкка турулуп дуалар кылынды. Ар бирибиздин сооп таразылары соопторго Аллах табарак ва тааланын ракибут атид болгон периштелер бизге көптөгөн соопторду жазды. Канчалаган күнөөлөрдөн аруландык, күнөөлөрүбүз кечирилди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул Аллах Тааланын берген эң улуу ниматтардан жана Аллах Таала берген бизге ийгилик. О Кудайдын кулдары, менин мекендештерим, бир туугандарым, кел, өзүң сөз бер. Өзүңдүн нафсыңа ушундай сөз бергин. Рамазан айынын акыркы күндөрү, Кадыр түндөрү, жараткан Аллахым Рамазанда алган сабактарымды калган күндөрдө да, калган айларда да орозо кармаган сыяктуу жашайын. Рамазан айында Куран окулган сыяктуу, Рамазан айында тахаджуд, тарав окулган сыяктуу, үйүмдө дайыма намаздар окулуп, дуалар кылып, ла илаха иллаллах келимеси менен Аллах Тааланын нуру болгон кереметтүү Курандын нуру менен үйлөрүбүз нурланып турсун. Жараткан Аллах Таалага дуа кылыңыз. Ихлас менен Аллах Таала ушул ниматын бизге дайым улантып бере берсин. Ал нимат таат, ибадат кылуу. Жана Аллах Тааланы сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүүбүз, Куранга болгон сүйүүбүз, ошондой эле ар бир мусулманга болгон сүйүүбүз. Жаныбызды бул дүйнөдөн аманат болгон рухубузду малакил маут жан алуучу периште алганга чейин ушундай ибадаттарда өмүрүбүздү, күнүбүздү өткөзүүгө Аллах Таала өзү жардам берсин. Аллахумма амин. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн дуа кыла турган, дуалар кабыл боло турган күн.
дуалар кабыл боло турган күн болсо, эң негизгиси ушу жогоруда айтылгандай дуаларды кылалы. Алымдар мындай айтат: "Инна фи дунья джаннатан ман лам ядхула лам ядхул джаннатал ахира." Бул дүйнөнүн бир бейиши бар. Бул дүйнөнүн бейишине кирбеген адам акыреттин бейишине кире албайт дейт. Бул дүйнөнүн бейиши эмне? Бирөөгө жакшылык каалагандык, жүрөгүңүздүн тунуктугу, тазалыгы, ички дүйнөнүңүздүн тазалыгы, кереметтүү Кур'ан менен Аллах Тааланын буйругун аткарып, сиз сүрөтүңүздө инсан болгон менен периште сыяктуу күндүздөрү жебестен, ичпестен, бирөөдө акарат кылбастан, гыйбат кылбастан, ушак айтпастан, жаман сайттарга кирбестен жараткан Аллах Табарак ва Таалага ибадат кылып өткөздүңүз. Жараткан Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Кур'анда Нахл сүрөсүнүн 97 аятында мындай дейт: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухияннаху хаятан тайyiba ва ланажзияннахум ажрахум биахсани ма кану яъмалун." Садакаллахул азим. Мен амила салихан мин закарин ва унса. Кайсы бир эркек же аял салих амалдарды, Аллага жаккан, Аллах Таала сүйгөн амалдарды аткарса, ва хува муъминун, ал Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, пайгамбардын хак пайгамбарга иман келтиргенден кийин ал адамга фаланухиянна хаятан тайyiba, ага эң жыргал, таттуу жашоо беребиз дейт. Вала наджияннахум ажрахум биахсани ма кану яъмалун, жана кылган амалдарын эң жакшы сыйлыгын акыретте беребиз дейт Аллах Таала. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эркек аялдар Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине иман келтиргенден кийин салих амалдарды кылса, ага таттуу жашоо берем деди. Жашоодогу таттуу жашоо эмне? Малдын көптүгү, акчанын көптүгү. Бул жашоодогу эң таттуу жашоо деген сөз, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таалага дуа кылганда ошонун таттуулугун, Аллах Табарак ва Таалага ибадат кылганда ошонун бир даамын, жыргалчыгын тарта билдиңизби? Жараткан Аллах Таала менен болгон байланышыңыз, Аллах Таалага болгон ишенимиңиз, ар бир ишиңизде Аллах Таалага таянуу. Жана урматтуу мусулман бир тууган, кыла турган ишиңизге Аллах Таалага тобокел кылуу. Аллах Таала мойнуңузга фарз кылган, жүктөгөн амалдарды сүйүнүп, кубанып, жыргап аткардыңызбы? Ошол бул дүйнөдөгү таттуу жашоо. Урматтуу мусулман бир тууганым, жашоодо ар бир максатка жараша умтулуу болот. Жашоого жараша аракет болот. Мисалы, Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде бенделерди рызк, өзүнүн рызкын, оокатын издегенге чакырган кезде Кур'ан-ы Каримде мындай дейт: "Хуаллази жа'ала лакум фил арди залулан Хуаллази жа'ала лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқи ва илейхин нушур." Ал Аллах силерге жерди баш ийдирип койду. Фамшу фи манакибиха, жердин чар тарабына фамшу жүргүлө, басып жүрүп рызкыңарды табып жегиле. Факулу мир ризқи ва илейхин нушур, жана силердин бара турган, тириле турган, эсеп бере турган жериңер Аллах дейт. Аллах Таала бенделерди рызк издегиле деген кезде фамшу фи манакибиха, жерде басып жүрүп отуруп алып деген жок. Отуруп алма пиш оозума түш деген жок. Фамшу фи манакибиха, жердин чар тарабында издеп жүрүп, басып жүрүп рызкыңарды табып жегиле дейт. Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала намазга чакырган кезде: "Я юхаллазина аману иза нудия лис-салати мин яумил жумуати фас'ау ила зикрилlah." О Алланын барлыгына, бирлигине иман келтирген бенделер, качан намазга чакырык болсо жума күнү фас'ау, шашылып жүргүлө. Шашылып баскыла, тезирээк басып баргыла. Фас'ау ас-са'i деген тез жүрүү. Ила зикрилlah, Аллах Тааланы эстөө үчүн. Вазарул бай, содаңарды токтоткула. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Ошо Аллах Таала чакырык кылган кезде, жума намазга чакырык болгон кезде, 5 вак намазга чакырык болгон кезде, хайя алас сала, намазга келгиле деген кезде, хайя алал фала, дүнүйөнүн түйшүгүнөн кутулууга келгиле деп чакырык болгон кезде, фас'ау, шашылып жүргүлө. Шашылгыла, шашылып келгиле деген Аллах Табарак ва Тааланын буйругу. Бул жерде ибадатка, эгер рызк издегенде жөн жүрүсөк, ибадатка келген кезде, Алланы зикир кылууда бул жерде биз шашылышыбыз керек экен, тез жүрүшүбүз керек экен. Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын кечирими үчүн, бейиш үчүн болгон кезде Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсүнүн 130 аятында васариу, шашылгыла, жарышкыла, атаандашкыла. Эмнеге атаандашабыз? Эмнеде жарышабыз? Иля магфиратим мир роббикум. Иля магфиратим мир роббикум.
Rabbыңардын, жаратуучу Аллах Тааланын кечириминде ва жаннатин ардуха самавати вал ард, асман жерден кенен болгон, кенендиги асман жерден кенен болгон бейиш үчүн. Ал бейиш кимге даярды? Уиддат лил муттакин, Аллах Тааладан корккон, таквадар бенделерге даярдалган бейиш үчүн жарыш кыла дейт. Бүгүн жарыша турган ибадат менен, дуа менен, зикир менен, намаз менен, Кур'ан окуу менен, кайрымдуулук менен жарыша турган кече. Али Имран сүрөсү 133 аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөдө канча чуркабагын, дүйнөнүн артынан канча чуркасак 60 жыл, 50 жыл, акырында өлгөн кезде бул дүйнө бизге 2 метр топурактан башка эч нерсе бербейт. Ал эми биз Аллах Тааланын магфираты, кечирими үчүн, Аллахнын рахматы үчүн, мээрими үчүн чуркай турган болсок, Аллах Таала акыретте асман жерден кенен болгон, кенендиги асман менен жерден кенен болгон бейишти берет. Ал эми Аллах Тааланын рахматыга чакырган кезде Зарият сүрөсүнүн 50 аятында Аллах Таала фафирру илаллах, Аллах Таала тарапка качкыла. Фирру деген сөз араб тілінде качкыла илаллах, Аллах Таалага карай качкыла. Инни лакум минху назир мубин, албетте мен Аллах Таала тарабыдан жөнөтүлгөн ачык айкын эскертүүчүмүн деп пайгамбар алейхисаламга буйрук берет. Пайгамбар алейхисалам үммөтүнө фафирру илаллах, Аллах Тааланын рахматына качкыла, Аллах Тааланын берекетине качкыла, Аллах Тааланын ибадатына качкыла. Албетте мен Аллах Таала тарабынан жөнөтүлгөн силерге ачык айкын эскертүүчүмүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн сиз Аллах Тааланын азабынан рахматына качың. Аллах Таалага иман келтирүүгө качың. Пайгамбардын элчилиге иман келтирүүгө шашылың. Аллах Тааланын буйругун аткарууга, тыюу салган нерседен тыйылууга качың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иза хазабахул амр, Пайгамбар алейхисаламга кандай бир түйшүк түссө, фази айла сала, намазга шашылат эле, намазга чуркайт эле. Бул Аллах табарак ва таалага карай чуркагандык, качкандык. Бактылуу адам ким? Жашоодо ар бирибиз бактылуулукту каалайбыз. Бактылуу болууну каалайбыз. Бактылуу адам ушундай улуу айларда, улуу кечелерден пайдаланып, ар бир сааттан пайдаланган адам. Сааттарда, ушундай улуу кечелерде, ыйык Рамазан айын кадыр түндөрдө биз жаратканга жакын болсок, эң бактылуу адамдардан. Жараткан Аллах табарак кереметтүү Кур'аны Кариминде, урматтуу мекендешим, Аллахнын рахматынан үмүтүңүздү үзбөңүз. Жараткан Аллах Зумар сүрөсүндө «Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах, инналлаха ягфиру зунуба жамиа, иннаху хувал гафурур рахим». Садакаллахул азим. Кул айткын ey Muhammed, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Ey ömürlerini israf менен өткөзгөн бенделер. Тамекинин колу болуп, насбайдын колу болуп, атын өчкүр арактын колу болуп, кумардын колу болуп, жана ошондой эле казинонун колу болуп, Аллах Тааланы билбестен ömürünü israf менен өткөзгөн бенделер. La taqnatu min rahmatillah. Аллах Тааланын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Албетте Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Иннаху хувал гафурур рахим. Себеп ал албетте ал кечиримдүү, мээримдүү зат. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү түн үмүтсүздүккө түшө турган күн эмес. Аллах Тааланын рахматына шашылуу. Негизги темабызга келе турган болсок, урматтуу мусулман бир тууган, инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Жараткан Аллах Таала биз түшүрдүк дейт. Аны кадыр кечесинде. Кереметтүү Куранды инна анзалнаху, биз аны түшүрдүк фи лейлатил кадр. Кадыр кечесинде. Ва ма адрака ма лейлатил кадр. Ey Muhammed, ал кадыр кечеси эмне экенин билесиңби? Биз Куранды кадыр кечесинде түшүрдүк. Кадыр кеченин кандай кадыр бартуу экенин билесиңби? Лейлатул кадри хайрун мин алфи шахр. Ал кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак. Таназзалул малаикату вар рух. Бул кечеде бардык периштелер түшөт. Риваяттарда келет, бүгүн бул кечеде түшкөн периштелер жердеги таштардан да көп сандары. Периштелер бар, вар рух, периштелердин башында рух, бул жерде эң улуу болгон Куранды пайгамбарга алып түшкөн Жабраил алейхиссалам түшөт. Фиха би изни раббихим, Аллах Тааланын изни менен, Аллахнын рухсаты менен, мин кулли амр, ар бир буйруктарды, келерки жылдагы тагдырларды алып. Саламун хия хатта матла'л фажр. Бул кече таң атканга чейин тынчтык, бейпилдик кечеси болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кадыр кечени күтүү максатында Рамазандын 1-10 күндүгүндө күтөт эле. Кийинчерээк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандын ортодогу 10 күндө күттү.
Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах табарак ва таала мага белги берди. Кадыр кечеси акыркы 10 күндө экен деп пайгамбар алейхиссалам акыркы 10 күндүгүндө Кадыр кечесини күттү. Кадыр кечесини күткөн кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 20дан 21 болгон түнү сахабаларга кайрылып, ким мени менен кааласа этикафка отурган. Этикаф мечитте отуруп ибадат кылуу. Мечитке өзүн арнап, мечитте ибадат менен алек болуу. Пайгамбар алейхиссалам Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө мечиттинде отурду, эрте менен турган кезде сахабаларга кайрылып мындай деди. Аллах табарак ва таала мага бир белги берди. Кадыр кечесинин белгиси ал ушундай болду. Кадыр түнүнөн эртеси күнү мен бамдат намазда намаз окуган кезде чекем сууга жана лайга сажда кылдым деди. Сахабалар айтат, 22-синен 23-гө өткөн түнү пайгамбар алейхиссалам бамдат окуган кезде түн өтө нөшөрлөгөн жамгыр жаады да, албетте пайгамбардын мечитинин тамбашынан жамгыр өткөндөн кийин пайгамбар алейхиссалам эртеңки намазды окуган кезде чекесинде жамгырдын суусун жана ошол лай болуп калган аламат белгилерди көрдүк дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, 22-нчи түнүдөн 23-чү түнгө өткөн бул Кадыр кечеси беле. Бул Аллах алам, Аллах таала биле турган нерсе. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн үммөтүнө Кадыр кечесин акыркы 10 күндүгүндө тагыраак болгондо акыркы 10 күндүктүн так кечелеринде күткүлө дейт. 21-inde, 23-inde, 25-inde, 27-sinde. Жогоруда мен окуган сүрөдө, Кадыр сүрөсүндө, урматтуу мусулман, Лейлатул Кадр сөзү, Абу Бакр ал-Варрак деген алым мындай дейт. Лейлатул Кадр. Кадыр кечеси деген сөз араб тилинде жазылган кезде 9 тамгадан жазылган. Бул сүрөдө иннанзаллаху фи лейлатул кадр ва ма адрака ма лейлатул кадр лейлатул кадр хайрун мин алфи шахр. 3 жолу кайталанды. 3 жолу 9ду 3кө көбөйткөн кезде 27-си болот. Ошондуктан 27-чи кечеси Кадыр кечеси болууга көбүрөөк ыктымал дейт. Ошондой эле ушул сүрөнү окуган кезде инна анзалнаху фи лейлатул кадр ар бир сөзүнү бөлүп келген кезде 27-чи сөз хия ал кече деген сөз аяттын 27-чи сөзү. Ал хия саламун хия хатта матлал фажр ал ушундай бейпилдик түн ал деген сөз бул сүрөдө 27-чи сөз болуп келгендиги үчүн 27-чи түнү Кадыр түн болуусу мүмкүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бирок жараткан Аллах табарак ва таала дуалардын кабыл болуусун кеченин 1 саатына бөлүп койгон. Ал саат башка күндөрдө эле болсун. Ал саат Аллах табарак сыр кылган. Эмне үчүн? Бенде дайым Аллах тааладан үмүт кылып, Аллах менен болгон байланышы болуп турсун үчүн. Ошондой эле Аллах табарак ва таала жума күнүнүн убактында бир убакыт бар, ошол убакытка кайсы бенде дал келсе, анын дуасы кабыл болот дейт. Алда Аллах табарак ва таала менен бенденин арасында сыр. Ошондой эле бенденин ажалын качан өтөрүңүздү билбейсиз. Бенде дайым өлүмдөн коркуп, ибадат менен өлүмгө даяр болуусу бул Аллах табарак ва таала сыр кылган нерсе. Ошондуктан инсан дайым Аллах тааладан коркуп, ибадат менен, жакшы амалдар менен жүрүүгө аракет кылыш керек. Ошондой эле Кадыр түнүн Аллах табарак ва таала Рамазан айынын ичинде жашырып койгон. Рамазан айынын ичинде Кадыр түнү так кечелерге. Урматтуу мусулман бир тууганым, күнөөлөрдү болсо Аллах табарак ва таала өзүнүн газабын, каарын бир күнөөлөрдүн арасында. Кайсы күнөөдө Аллахнын каарына дуушар болуп каласың? Кайсы күнөө кылган кезде Аллах тааланын каарына, Аллах тааланын бир балесине дуушар болоруң билбейсиң. Ошондуктан Аллах табарак ва таала өзүнүн салих сүйүктүү бендесин бенделердин арасына жашырып койгон. Биз кээде балким бир айылыңызда аксакалдын батасы менен, же каарыган кемпирдин батасы менен, же бир ооруп жаткан айласыздын, же жолдо бир тилемчинин батасы менен бейишке киресизби? Кайсы бенденин дуасы кабыл болорун, кайсы бенде Аллага сүйүктүү экенин да билбейсиз. Кээ бирлердин кийимине карап, анын сырткы келбетине карап өкүм берип эмес, жараткан Аллах табарак ва таалага сүйүктүү бендесин, салих бенделерин Аллах таала бенделердин катарына арасына жашырып койгон. Ошондуктан ар кимге жакшы мамиле кылууга аракет кыласыз. Эмне үчүн Аллах таала ушул кече 27-си так Кадыр түн деп койгон жок? Бенделер ошо күнгө даярданып, бүгүнкү биз жалкоо үммөт сыяктуу. Бир гана 27-синде даярданып, 27-си кечеси ибадат кылып, аракет кылып, дуа кылып өткөзөбүз да, 28-и келген кезде, же 29-унда, же 23-үндө бейишке жолдомо алган сыяктуу
Баягы койчунун таягы дегенде, баягында кейпибизге түшүп, же ибадатта жок, же дуада жок, дагы эле баягы жаман сайттарда, дагы эле ушак менен жана башка иштер менен алек болуп калабыз. Аллах табарак ва таала Кадыр кечесин сыр кылгандыгы инсандын бенденин жүрөгү дайым Аллах Таала менен байланышта болсун. Аллах Тааланын рахматын үмүт кылсын. Аллах Таалага үмүт менен жараткан Аллах балким ушул кечедир, балким эртеңки кечедир, балким 29-удур, балким 23 өтүп кеткендир. Дайым Аллах Таалага болгон үмүтүбүз, Аллахнан болгон рахматын үмүт кылып, Аллахнын азабынан кутулууга үмүт кылып, Аллах Таала менен болгон байланышыбыз бекем болуусу үчүн. Тафсирил Багавиде Ибн Аббастан риваят кылынган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнөн мурдагы өткөн үммет Бани Исраил, Якуб алейхиссаламдын балдарынан өткөн үммөттөрдө мындай дейт. Bir bende болгон экен. Ал бенде кылычын көтөрүп Аллах Таала жолунда ошол кездеги хак динди жеткизүү үчүн, динди коргоо үчүн 1000 ай жихад кылыптыр. 1000 ай Аллах жолунда үгүт насаат кылыптыр. 1000 ай Аллах жолунда жихад кылып жүрүптүр деп Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн сахабаларына айтып берип жаткан кезде сахабалар сумсайып, "Я Расулаллах, о Аллахнын элчиси." Ошол эле кезде пайгамбарыбыз да Пайгамбар алейхиссалам өзү айтат, "Менин үммөтүмдүн өмүрү, менин үммөтүмдүн көпчүлүгүнүн өмүрү 60 менен 70-тин арасында" дейт. Пайгамбар алейхиссалам 63 жашта өттү. Абу Бакыр Сыддык, Хазіреті Умар. Пайгамбар алейхиссалам үммөтү 70-тен өткөнү аз. Көпчүлүгү 60 менен 70-тин арасында дейт. Пайгамбар алейхиссалам мурдагы үммөттөрдөн 1000 жыл жихад кылган, куралын жерге койбостон, динин хакыйкат жолунда жихад кылганды айткан кезде булар соопто жарышат эле, соопто атаандашат эле. "Я Расулаллах, Аллахнын элчиси, биз башка үммөттөр сыяктуу 1000 айлап 83 жыл 4 ай ибадат кыла албайт экенбиз, динге кызмат кыла албайт экенбиз, дин үчүн жихад кыла албайт экенбиз" деп сумсайган кезде жараткан Аллах табарак ва таала жогоруда окулган сүрөнү түшүрөт. "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Biz sağa keremеттүү Куранды Кадыр кечесинде түшүрдүк. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Лейлатул кадр кечеси эмне экен билесиңби? Лейлатул кадр хайрун мин алфи шахр. Ал сага берилген, сенин үммөтүңө берилген bir кече 1000 айдан жакшыраак дейт. Бүгүнкү ибадатыңыз, бүгүнкү дуаңыз, бүгүнкү кылган хайыр ихсаныңыз, бүгүнкү садакаңыз, бүгүнкү жаратканга жалбарууңуз, бүгүнкү ата-энеге болгон кызматыңыз Кудайым буйрса Кадыр кечесиде 1000 айга тең. 1000 ай деген сөз хайрун мин алфи шахр. 1000 айдан жакшыраак дейт. 1000 айдан жакшыраак деген 83 жыл 4 ай ибадат кылган. Мурдагы үммөттөрдүн, Муса алейхиссаламдын, Иса алейхиссаламдын үммөттөрү 1000 айда жеткен даражага Аллах табарак ва Мухаммад алейхиссаламга жана үммөтүнө bir кечеде жетүүгө ошондой мүмкүнчүлүк берди. Урматтуу мусулман бир тууган. Ошондуктан бүгүнкү кечеге даярдануу. Мени көрүп жаткан мекендештерим, Кадыр түнгө кандай даярданабыз? Кадыр түнгө даярдан хайа захира. Биздин сырткы келбетибиз, сырткы көрүнүшүбүз менен өзүбүздү даяр кылуу жана ички эки нерсеге бөлүнөт. Сырткы көрүнүшүбүз жана ички дүйнөбүздү даярдоо. Сырткы деген сөз гусул кылып, даарат алып, урматтуу мени көрүп жаткан карындаштарым, эжелерим, энелер, жолуңузду салынып, краскалар менен макияж дейсизби? Башка ошондой сүрөтме жанагындай боёнбостон жолуңузду салып, Аллах менен болгон адебиңизди келиштирип, ал эми эркектер да урматтуу мусулман бир тууган дааратын алып, гусулун кылып, аял заты хижабын кийип, жолугун салып, бул Аллах Таала менен болгон мамиле. Ошол эле кезде дааратты алдыңыз, жакшынака кийиндиңиз, жагымдуу жипаржыт колдонуңуз. Сиз урматтуу мусулман бир тууган өзүңүз эмес, Tanazzelul malaikatu var ruh. Bugün Cebrail aleyhissalam menен birlikte san жеткис периштелер, жер бетиндеги таштардын саныдан көп периштелер түшөт. Сиздин айланаңызда, дуа кылган кезиңизде, үйүңүздө, жай намазыңыздын жанында, мындай илим болгон, зикир болгон халкаларда, чогулуштарда периштелер сиз менен бирге дуа кылып, сиздин дуаңызга тилектеш болуп отурат. Ошондуктан Аллах Таала менен болгон мамилеңизде жакшы жипаржыттанып, жакшынакай кийимиңизди кийип, аял заты хижабын, жолугун салынып, көңүл бур урматтуу мусулман бир тууган. Бул сырткы эме. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, дагы Кадыр түндө дуалардын кабыл болуусу үчүн, Кадыр түнгө чыныгы даяр болуу үчүн урматтуу мусулман бир тууган, силай рахим,
тууган урук менен карым катнаш. Бирөөдөн тарынып жүрөсүз. Агаңыздан, иниңизден, эжеңизден, карындашыңыздан, тайкеңизден, байкеңизден, досуңуздан, кошунаңыздан силай рахим булар менен болгон мамилеңизди оңдоң. Кудай сактасын. Катиур рахим. Туугандар менен карым катнашты үзүп койгон адам Кудай сактасын. Ал Кабанын ичинде дуа кылса да Аллах Таала дуасын кабыл болбойт. Кабанын ичинде жалбарып Аллага дуа кылса да дуасын кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар дүйшөмбү күнү, ар пайшемби күнү бейиштин эшиктери ачылат да Аллах Таала бардык менин барлыгыма, бирлигиме шерик кошпогон бардык бендени кечирдим, бирок могу эки адамды кечирбеймин дейт. Буларды токтото тургула дейт Аллах Таала. Kimler dese, bu iki bende birbirinden arazdashıp, birbirinden tarınıp, süйлөшпөстөн, betme bet kelgende eki jaktı karap, je salamdaşpastan tarınıp жүргөн insanlar жөнүндө. Silay rahim atası menen süйлөшпөй, je kelin bala kaynenesinden tarınıp, je bir tuğan agasıdan, arzubagan bir dünyanın işinden tarınıp жүргөн, tuğanдар менен karım katnaşты üzüp koygon bende, kerek bolsa urmatlı musulman bir tuğan, kadır tün emez, Kabanın içinde bolsa da anın duasını Allah Taala kabul kılbayt. Kudayım bizdi andan saktasın. Oşonduktan sizlerden soranıç. Birөөдөн kapı olgun bolsoңuz, birөөдөн tarıngan bolsoңuz, jok degende hazır sabaktan keyin telefonuңuzdu alın da telefon menen telefon çalıp assalamu aleykum. Eğer alar sizge kata kılgan bolsa da, kata alardan ketken bolsa da, ova daima özünüz men akmın, men tuğramın deysiz, birok siz tuğra bolgon çakta da Allah Taala'nın rahmatıga жетүү üçün Kadir tündün 1000 aydan jakşırak, 1000 aylık ibadattın soğuna жетүү üçün tuğandar menen karım katnaştı mamileňizdi oňdoňuz. Oşonda ele Kadir tündö urmatly musulman bir tuğan ibadat kılууdan murda, dua kılууdan murda. Eger biröөгө zulum kılgan bolsoňuz, birөөdün akın jegen bolsoňuz, birөөdün akçaсын berбей жүргөн bolsoňuz, birөөdün jerin basıp alıp berбей жүрgön bolsoňuz, birөөdün dükönün alıp algan bolsoňuz, biýligingizge, baýlygыңызга tayanıp, biröөгө zulum kılıp, birөөdün hukukun tepsegen bolsoňuz, jaratkan Allah Taala'dan keçirim suraştan murda, oşol bendeden keçirim suraň. Algan akını kaytarıp berin, karız beleňiz. Telefon çalıp, Kudayım buyursa beremin. Oşonun razılığını alın. Bir bende menen mamileňizdi oňdoň. Urmatly musulman bir tuğan. Birөөdün akın jegen bolsoňuz kaytarıp berin. Al jetimdin akı bu, jesirdin akı bu. Jaratkan Allah Tebaraka ve Taala'dan jalbarıp dua suragandan murda özüňizde keçirim suraňyz. Oşonda ele bul keçede Kadir tüngө dayar boluu safaül kalp, jüröktün tazalığı, jüröktün tunugdugu. Jer betinde urmatly musulman bir tuğan. Eş nerse arzubayt. Biröөгө kör albastыk, kızganуу, jek körүү degen nerse jüröňüzde bolbosun. Jüröňüzde bir gana imanга orun bolsun. Jüröňüzdi taza saktaňyz. Biröөгdü jaman körүү, jek körүү, kör albastыk, kızganуу degen nerse, hasad, hak degen nerseni jüröňüzden mümkün bolsa, kudretiňiz jetken koluňuzdan kelсе alıp salyňyz. Bul keçede dua kılıp Allah Taala'dan rahmat suraganın orduna, jaratkan Allah Taala'dan beyiş suraganın orduna, Kuday meni dozoğundan sakta degen orduna, Kudayım palançıdan meni akımda alıp bergin, palançını özüňe tapşırdım, palançıgını bir kırsyka jolukturgun dep biröөгө jaman dua kılbaňyz, kargış aytbaňyz, biröөгө jamandyk kalabaňyz. Keçirin. Allah üçün keçirin. Kudayım sizdi keçirsin. Bul Kadir tüngө dayardanуу dagı urmatly musulman bir tuğan, jüröktün tazalyk, jüröňiz her biriге süýүү bolsun. Mekeniňizdi süýüň, eliňizdi süýüň. Koşnaňyzdy süýüň, ata-eneňizdi, baldaryňyzdy, bardyk musulmandardy, kerek boldy barsyk insaniyatdy. Jüröňizde urmatly musulman bir tuğan, her biri insaniyatka bolgon, jaratılışı bolgon süýүү taşkındasın. Bul keçege dagı bir dayardanуу, eç kaçan jüröňizde tekebirlik boy kötörүү bolbosun. Muna bugün men Kadir tünde Kudayıma şükür Kur'an okudum, hatım Kur'an kıldım, 20 reket namaz okudum, munça dua kıldım. Palançı kafede jürüt, palançı televizor körüp oturdu, palançı bir sporttu karap oturdu, palançı muzika oturdu. Birөөdөн özüňizdi jogoruk koyup, birөөdü kemsintpeňiz. Bir adamdın kemçiligin menen alek bolboňuz. Palançı uyku menen ötkөzdü, men andan jogor debeňiz. Her bir amaldar akırına karata bolu urmatly musulman bir tuğan. Oşo siz kemsintken, siz bul günökör bendele, bul jaman ele degen adam balkim kelечekte tövbe kılıp, Allah Taala tövbesini kabul kılıp, tuğra jolga düşüp, Allah hidayet berip, balki Allah süýgen awliyalardan,
Кудай Таалага жакын достордон болуп өтөр. Балким сиз бүгүн ошонтип кылган ибадатыңыз менен, окуган Кураныңыз менен, кылган садакаңыз менен мактанган, эртең адашып жаман жолго түшүп каларсыз. Жараткан Аллах Тааладан дуа кылып, Аллахым менин акыркы өмүр берер кезим, акыркы күндөрүмдү оңдогун. Акырында жакшы амалдар менен өтүү насип эткин. Ушу жолдон айрыбагын. Ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип эткин. Арам жолду арам көрсөтүп, арам жолдон алыс кылгын деген дуалар менен болуң. Жүрөгүңүздү таза кылыңыз, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах табарак ва таала сиздин жүрөгүңүзгө караган кезде, сиздин жүрөгүңүз ушундай таза. Эли жерге болгон сүйүүңүз, мекениңизге болгон сүйүүңүз, бир туугандарга болгон сүйүүңүз, өмүр жолдошуңузга болгон сүйүүңүз, балдарыңызга, кошуналарыңызга, ар бир мусулмандарга, ар бир инсаниятка болгон сүйүүңүз, жакшы тилектериңиз болгонго жараша Аллах Таала ошончолук сизге береке берет. Ошончолук рахматын жаадырат. Ошондуктан бул кечелерде эмне кылышыбыз керек экен? Кадыр түндү тосуудан мурда жүрөктөрдүн тазалыгы. Лейлатул кадри хайрум мин алфи шахр. Бул кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жогоруда айтканда итикафка отурду. Эмне үчүн акыркы 10 күндүк итикафка отурду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам итикафка отурган кезде ошо кадыр түндү тосом деп отурду. Акыркы 10 күндүк нече кадыр түнгө дал келейин деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өмүр жолдошу Айша энебизден бул хадисти угуудан мурда мен укпасам да баарыбыз пайгамбарга бир салават айтабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Урматтуу мусулман бир тууган, Айша энебиз ана Айша радhiyallahu anha анна наби саллаллаху алейхи ва саллам Айшадан Аллах Таала разы болсун. Албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кана иза дахала ал-ашр ал-авахир, качан Рамазандын акыркы 10 күнү кирген кезде ахья лейла, Рамазан айынын кечелерин тирилтет эле. Кечесин тирилтүү деген өлүк сыяктуу уктабайт эле. Өлүм, уйку өлүмдүн бир тууганы сыяктуу. Пайгамбар ошо түндү тирүү, ибадат менен, зикир менен, дуа менен акыркы 10 кечени тирилтет эле. Ва айқалды ахла, өзү эле тирилтпестен, өзү ибадат кылбастан үй бүлөсүн, балдарын, кыздарын ойготот эле. Ва шадда мизарах деген белин бекем байлайт эле. Башкача айтканда төшөккө жатуу жок эле. Кумар үчүн жатпайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Рамазан айынын акыркы 10 күнүн ибадат менен тирилтип, үй бүлөсүн ойготуп, жана белин бекем байлап ибадатка арнайт эле. Имам Ахмад, Имам Муслим риваят кылган хадисте кана яштагду фил ашр авахир ма ла яштагду фи гайриха. Акыркы 10 күндүктө аракет кылган сыяктуу башкаларда мындай кылбайт эле. Башка күндөргө караганда акыркы 10 күндүктө пайгамбар ибадатты өтө катуу берилип, өтө аракет кылат эле, өтө катуу иштихат кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам иннал малаиката тилкал лейла фил ард аксар мин ададил хаса. Ал кадыр түнү дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Периштелердин саны жер бетиндеги майда таштардан көбүрөөк болот дейт. Кадыр түн кечеси, кадыр түн качан башталат урматтуу мусулман бир тууган? Абшүкүр ажы саат 12-де чыккан түз эфирден башталбайт. Шам намазында, балким кадыр түнгө дал келүү үчүн баамдат менен куптанды жамаат менен окуган адам ошол кадыр түндүн бир фазилетине жетти деген сөз. Кадыр түндө түшкөн периштелер жер бетиндеги майда таштардын саныдан көп дейт. Эмне үчүн Лейлатул Кадр, кадыр деп аталды? Урматтуу мусулман бир тууган, анын кадыр баркы жогору болгондугу үчүн, кадыр бартуу периштелер түшкөн үчүн. Бул кадыр кечеси эмне үчүн кадыр бартуу? Кадыр барттын, бул кеченин кадыр бартуугу эң кадырлуу, кереметтүү Куран бул кечеде түштү. Бул Куранды эң кадыр бартуу, эң улуу Жабраил алейхиссалам алып түштү. Пайгамбарлардын эң кадыр бартуусу Мухаммад алейхиссаламга алып түштү. Айлардын эң кадыр бартуусу Рамазан айында түштү. Ал Рамазан айында эң кадыр бартуу кечеси кадыр түнү түштү. Эң кадыр бартуу улуу үңкүрдө, Хира үңкүрүндө. Эң кадыр бартуу шаар Мекке шаарында. Эң кадыр бартуу сиз менен биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө Куран түшкөн үчүн бул кадыр кечеси деди. Кадырлуу китеп түшкөн үчүн, кадырлуу периште алып түшкөн үчүн, кадырлуу кече түшкөн үчүн, кадырлуу үммөткө түшкөн үчүн бул Лейлатул Кадр, кадыр бартуу кече.
Балким буга окшогон миллиондогон кечелер өткөн, бул кече сыяктуу, бул кечедей Куран түшкөнүнө күбө болгон эмес. Бул кечедей Жабраил алейхисаламдын акыркы Мухаммад алейхисалам үммөтүнө алып келген вахи түшкөн сыяктуу эмес. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кама лейлатул кадр иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min замби." Кимде ким кадыр кечесин ыйыктыга иман келтирип ишенип, жана вахтисабан Аллах Тааладан соон үмүт кылып, кечеси классташтарым отурат экен, мен да отурайын, ошолор мен барып сөз угайын, жок, Аллах Тааладан соон үмүт кылып, эми кайнатам кайненем уктабады, мен да уктабайын эмес, Аллах Тааладан кадыр кечесинин кадыр баркынан насип кылсын мага деп Аллах Тааладан соон үмүт кылып турсаңыз, гуфира лаху ма тaqaddama min замбихи, өткөн бардык күнөөлөрү кечирилет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мен кадыр кечесинде турдум, 1000 айдан жакшыраак кечесе дуа кылдым, ибадат кылдым, бардык күнөөлөрүм кечирди деп мактанбаң, бирок көңүл бур. Балким эртең бирөөгө бир зулум кылуу менен, бирөөдүн бир карыш жерин басып алуу менен, же бирөөдүн акын жегендик менен, же бирөөдүн кур жала жаап доомот кылган менен бардык соопторуңузду жоюп жок кылып бериңиз мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Атадруна манил муфлис?" Банкрот болгон, жашоодон кур калган ким экенин билесиңерби дейт. Сахабалар: "Я Расулалла, ал муфлису фина ман ла динара ва ла дирхам ла." Банкрот болгон адам, жашоодон кур калган адам, биздин арабызда кимдин динары, дирхамы жок адам дейт. Сому, доллару, евросу, же рублю жок адам деген сыяктуу. Пайгамбар айтты: "Жок, менин үммөтүмдүн муфлиси кыямат күнү намаз менен келет, орозо менен келет, зекет менен келет, хаж менен келет, садакалары бар, кайрымдуулук көп сооп иштери бар. Бирок бирөөдүн канын төккөн, бирөөдүн жерин басып алган, бирөөдү гыйбат кылган, бирөөдү ушак кылган, бирөөгө курдоомот кылган, бирөөдүн акын жеген, кыяматта Аллах Таала ошолорго бунун бирөөсүгө намазын алып берет, бирөөсүнө зекетин берет, бирөөсүнө хажын берет, бирөөсүгө орозосун берет да, ушундай жашоодо адеп ахлакы жаман экен. Ибадат кылган менен мамилеси жаман экен. Жамандык кылбаган адамы калган эмес. Бардык соопторун башкаларга таркатып берет да, соо түгөгөндөн кийин башкалардын күнөөсүн буга жүктөп туруп дозокко түшөт. Менин үммөтүмдүн банкрот болгон ушул адам дейт. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, кадыр түндө жөнөкөй эле ибадат менен эмес, жогоруда айтканда жүрөгүңүздө адеп ахлакыңызды оңдоң, мүнөзүңүздү оңдоң. Эң негизгиси, бул дүйнөгө келишиңизге себеп болгон, сизге ак сүтүн берген ата энеңизди сыйлаң. Ата энеңиздин алкыш батасын алың. Өткөндөр болсо аларга дуа кылың. Бир туугандар менен карым катнашты, мамилени оңдоң. Ата энеңиз өтүп кеткен болсо, алардын бир туугандары бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы келип: "Азнабту замбан кабиран я Расулаллах." О Аллахтын элчиси, чоң күнөө иштеп койдум. Күнөөлөрдүн бир чоңун аткардым. Күнөөмдү кандай жоём десе, пайгамбар саллаллаху алейхи: "Ахайюн валидак." Ата энең тирүүбү дейт. Энең тирүүбү дейт. Жок, энем өтүп кеткен дейт. Энем каза болгон кезде десе, энеңдин бир тууганы барбы дейт. Ооба, энемдин бир тууганы апа-эжем бар. Барып ошону сыйлагын, урматтагын, Аллах күнөөңдү кечирет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, андай боло турган болсо, келиңиздер. Сыйлай рахим деген сөз туугандар менен карым катнашты бекемдөө эң негизги. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Ана Айша радhiyallahu taala анха, Аллах Таала Айшадан разы болсун, калат айтты: "Култу я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, араайта ин алимту ай лейлатул кадр." Кечелердин бул кече кадыр кечеси экенин билип калсам, эмне кылайын? Кантип дуа кылайын? Ма акулу фиха. Кадыр кечесинде эмне деп дуа кылам деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Кули", айткын. Аллахумма, Аллахумма, айтыңыздар. Аллахумма, Аллахым, иннака, албетте сен, афуун, кечиримдүүсүн, тухиббул афва, кечиргенди сүйөсүн, фа'фу анни, мени кечиргин. Аллахумма, Аллахым, иннака сен, афуун, кечиримдүүсүн, тухиббул афва, кечиргенди сүйөсүн, фа'фу анни, мени кечиргин. Allahumma, Allah'ım, innaka afuvun, sen keçirimdüsün, tuhibbul affa, keçirgendi süyösün, fa'fu anni, Allah'ım beni keçir. Bira hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah'ım sen keçirimdüsün, keçirgendi jakşı görösün, meni keçir deşten burada, sen keçirebildin mi?
Koşnаңдан капа болуп жүрөсүн. Bir балышка баш койгон өмүр жолдошуңдан таарынып жүрөсүн. Же болбосо максутун берген энеңден капа болуп жүрөсүн. Ошондуктан сен да кечире билгин. Аллах кечиргенди жакшы көрөт. Андай боло турган болсо, Пайгамбарыбыз алейхиссалам Айша энебизге үйрөткөн дуа: Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. Убада ибн Самит деген улуу сахабет хаража Наби саллаллаху алейхи ва юхбирана би лейлатил кадр. Убада ибн Самит айтат, Пайгамбар bir түнү бизге чыкты. Кадыр түнүнүн кайсы түн экен? Ramazandın kaysı keçesi tak kadır tünü ekenini aytır. Fatalaha raculani minel muslimin. Eki musulman aytışıp jatıptır. Eki musulman arazdaşıp tartışıp jatıptır. Talaşıp jatıptır. Fikir kelişmeslik bolup jatıptır. Fakale Peygamber aytır. Haraçtu li uhbirakum leylatil kadr. Men silerge kadır keçesinin tak kaysı tün ekenini aytkanı çıktım. Fatalaha fulanun ve fulan. Palançı menen palançı aytışıp jattı. Palançı menen palançı uruşup jattı. Palançı menen palançı tartışıp jattı. Farufiat. Menin oyumdan esimden kötörülüp ketти kaysı tün eken dedi. Wa asan yakuna hayran lakum. Oşo menin oyumdan, menin akılımdan kötörülüp ketkendigi balkim siler üçün jakşıraktır. Faltamisu fit tasi'a ve sabi'a vel khamisa. Anday ola turgan bolsa Ramazan ayının akırkı 25. 27. 29. keçeleri izdegile dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet edilen hadis. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Bul keçelerde sanalı kündör kaldı. Ramazan ayı biz menen koştulaşıp jatat. Ramazan ayı uşunday ötöt. Erteң жылыбыз ötöt. Күнүбүз ötöt. Oşontun ömürübüz ötöt. Ömür ötkөндөн кийин мүрзөгө баруу бар. Мүрзөдөн кайра тирилүү бар. Мүрзөдөн чыккан кезде ар бир купия деген, ашкере деген нерсе калбастан бардык нерсеси ачык айкын болот. Жараткан Аллах Тааланын астына барабыз. Бардыгыбыздын бул дүйнөгө келген сапарыбыз түгөйт. Же түбөлүк бейиш, же Кудайым сактасын дозок. Жараткан Аллах Таала ыйык кадыр түндө баарыбызга жаннатын бейишти насип кылсын, дозогунан баарыбызды сактаган болсун. Ali İmran suresi 30. ayet. Yevme tecidu kullu nefsin ma amilet min hayrin muhdara. Yevme al günü, kıyamet günü. Tecidu kullu nefsin her bir nefs tavat, her bir insan tavat ma amilet min hayrin muhdara. Her bir kılgan jakşılığı özünün aslında durat. Jasagan amaldarınız defteri menen, delosu menen bari var. Ve ma amilet min su'in. Jana oşonda ele kıyamatta kılgan jamanlık günöleriniz de aldığınızga berilet. Delonuzda özün okudu. Tavaddu lev enne beynehu ve beynehu emeden ba'ida. Günö deloların, günö defterini alıp kelgen kezde bende ümit kıpalat. Menin menen bul kiteptin arasında alыс bolsa eken kana, oşonda her bir can jasagan işi menen aralığı alыс bolsa da ümit kılat. Özünün aralığı abdan uzak boluşun ümit kılıp kalat. Oşol gün kelbestem murda. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, soğup amaldardı. Allah Taala jakkan amaldardı atkarыңыз. Ömürüңüz ötöt, yaşauңuz ötöt. Yaşao uşunday eken. Keçele Ramazanды kütüp jatsak bugün koşlaşıp jatabız. Bir köz açıp jumganday. Birok nafsыбыз Kur'an okuga toyboy kaldık. Tarawih namazlarga kanıkpay kaldık. Hatım Kur'anlarga kanıkpay kaldık. O ıyık Ramazan ayı. Allah'ın rahmeti jağan, mağfirat günölerdi keçirgen ay, beyişke kepil bolgon ay, dozokton aman saktay turgan ay, Allah'ın nuru keremetli Kur'an düşkön ay. Koş bol. Biz menen bugün koştoşup jatasın. Jakşılıktın ayı, soğuptordun ayı, tuğan ruh menen karım katnaştın ayı, iftarlardın ayı, kayrımdılık sadaka zeket bergendin ayı. Kanday oğuz açkan, tatlı kündör ele, sarılıkka turgan, sarılıktan murda ibadat kılu, 2 rekat namaz, keremetli Kur'an'dı, urmatlı Müslüman, hatım kılu. Kanday süyüktü, Ramazan menen koştoşup jatabız. Birok, urmatlı Müslüman bir tuğan, koştoşup jatabız. Bul koştoşudun kusasın bizdi bir, eğer kelerki Ramazan'a jetebiz desek, biz ümitimiz dağı oygonup, biraz жүрөгүбүз жыргап калат. Бирок ошол эле кезде келерки Рамазанга ким жетет? Ким кепилдик берет? Канчалаган инсандар Рамазанды сүйгөн,
Кана орозо кармасам деген, орозо кармаганды жакшы көргөн, ооз ачырганды сүйгөн, кайыр садака кылганды сүйгөн, хатым Куранды сүйгөн, таң аткыча кыямда туруп намаз окуган көптөгөн бир туугандарыбыз бул Рамазанда биздин катарыбызда болбой калды. Алар менен бул Рамазандын арасын өлүм алып кетти. Ажалы жетти, өттү. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, өлүм деген нерсе сен Рамазанды жакшы көрөсүңбү? Же тарабы намазын жакшы көрөсүңбү? Сен ашык болгон ибадатка, ашык болгон күндөргө өлүм тосуп сени жеткизбей коюусу мүмкүн. Аллах Куранда айтат: "Хатта иза жаа ахадул маут кала раббиржиуни." Качан алардын бирөөсүнө өлүм келсе, кала раббиржиуни. Ey Rabbim meni кайтарчы. Кайра бул жашоо берчи. Бираз өмүр берчи. Бираз meni артка кайтарчы. Эмне үчүн? Лаалли а'малу салихан. Бираз салих амал кылсам, сага жаккан ибадат кылсам, намаз окусам, орозо тутсам, зекет берсем, ата-энемди сүйсөм, сыйласам, элиме жериме кызмат кылсам, фима тарак, калган өмүрдө Аллах бираз өмүр берчи. Өмүрүмө бираз өлүмдү менден кечиктирчи. Сооп амал кылайын дейт. Бирок ажал келген кезде ал мүмкүнчүлүк жок. О ибадат кылган инсандар, Рамазан айыны ганимет билип, Рамазан айында жараткан Аллах Таалага жалбарып хатым Куран кылгандар. Орозону Аллах каалагандай бир гана тамак аштан, суусундуктан эмес, тилин, көзүн, оюн, ар бир денесин арамдан сактап, сүрөтүндө инсан болуп, мамилесинде периште сыяктуу Рамазанды өткөзгөн инсандар. Сүйүнчү болсун силерге. Рамазан айы силерден разы болуп кетүүдө. Рамазан айын силерден разылык менен коштошууда. Кыяматта силерге күбө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфаани лил абди яумал кыяма." Орозо жана Куран кыяматта бендеге шафаатчы болот дейт. Бендеге урматтуу мусулман бир тууган, кыяматта сен үчүн Аллах Тааланын астында, периштелердин арасында бир тууганың, ата-энең эч качан ортомчу боло албайт. Же бул дүйнөдө сага адвокат болуп, сен актап жүргөн жаныңдагы адвокатың сага жардам бере албайт. Кыяматта сага эки эле шафаатчың бар экен. Ас-сияму вал Кур'ану яшфаани лил абди яумал кыяма. Кыяматта Куран жана орозо бендеге шафаатчы болот, ортомчу болот. Эмне деп ортомчу болот? Якулул Кур'ан, Куран мындай дейт: "Я Рабб, манату наума бил-лейл." Түн уктатып уйкудан калтырдым. Мына бүгүн кээ бирлер уктабастан кыямда кереметтүү Куран окуп жатат. Ошол окуган Куран: "Я Раббим, бенделер уктаган кезде мен бул бендени уйкудан калтырдым. Фашаффини фи." Бу бендени шафаат кылып, ортомчу болуп бейишке алып кирүүгө уруксат бер дейт. Аллах уруксат берет, окуган Кураныңыз шафаатчы болот. Ва якулу савм айтат: "Я Рабб, манату таама ва шахавата." Бу бендени тамак аштан, суусундуктан, кумардан тыйдым. Күндүзү орозо кармады. Мага шафаат кылууга уруксат бергин дейт. Аллах табарак ва таала Рамазан туткан орозоңузга уруксат берет. Туткан орозоңуз сизге шафаатчы болот. Ал эми Рамазан айында орозо кырмабастан, Рамазан айында башка айлар сыяктуу кумарынын кулу болуп, ашказаннын кулу болуп, тамекинин, насбайдын кулу болуп, күнөөлөрдүн кулу болуп, ушундай улуу айды башка айлардан айырмасы жок өткөзгөн бенделер. Кошнуңа кара, досторуңа кара, кесиптешиңе кара, орозо кармаган, ибадат кылган, аракет кылган инсандарга кара. Алар кубанып, соопторду алып, эмне менен кайтып баратат? Эмне кесип кылды? Алардан суусагандык, ач калгандык, түндөгү ибадат кылган кыйынчылык, чарчагандыгы кетти. Бирок алардын сооп таразасы толду. Ошондой эле сооп жазылган китептери толду, китепчелери. Алардын сооп иштери ташкындап толуп кетти. Ал эми сиз орозо кармабастан кумарыңызга кул болгон, ашказаныңызга кул болгон бенде, сизден күнөө кылган бенде, тамеки тартканыңдын жыргалы кетти, насбай чеккениңдин кумары кетти, башка атың өчкөр арактын кумары кетти. Бирок сенде анын күнөөсү калды. Анын кесепет оор күнөөлөрү калды. Кыяматта Аллах Тааланын астында кандай жооп бересиң? Анын күнөөлөрү жазылды сага. Жараткан Аллах Таала кереметтүү мындай Куранда мындай дейт:
وكل إنسان ألزمنا طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. İsra suresi 13-14. ayet. وكل إنسان ألزمنا طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Her bir insandın moynuna anın amalın ildik. Her bir insandın moynuna kılgan amalların ildik. Amal kılgan depterin ilindi. Kayrar tili günde biz alardın aldığında kitapti canına berette. Özüne esep kılığa jetişet. İkra kitabak. Mına senin jasagan amaldarың. Okugun özüң deydi. Bugün urmatlı Müslüman bir tuğan sotqa bargan kezde. Bul dünyanın sotunda kılgan kılmışыңның delosun жазып özüң menen tanıştırat. Oşol siyahtı biroq bul dünyanın sotunda para verip, ortomçu verip başka menen kutuluğun mümkün. Biröödü aldauың mümkün. Biroq Allah Taalanasında adilet tarazasında jasagan amaldarың koluna berilip ikra kitabeke. Özüңнің kitabını kafa bi nafsika yevma aleyke hasiba. Bugün özüңнің nafsına özüң esep beruge жетişerli. Anda sen her bir kıymıl hareketin. Balkim sen jasabazım desең al күн урматтуу musulman bir tuğan senin jasıgan kolun saka karşı güvölük ötöt. Tilin güvölük ötöt. Bası bargan butun güvölük ötöt. Al jerde hiç bir kutuluğu yok. Al эми Ramazan ayında oruza karmagan insanlar soğuptordu jıynadı. Жақсы амалдарды жыйнады. Алар үчүн урматтуу мусулман кендер болуп калды. Сооп кендери. Бирок урматтуу мусулман бир туган, Рамазан айында дагы саналуу күндөр бар. Бүгүн 27 болсо 28, 29 дагы күндөр бар. Ошондуктан Аллахтын рахматынан үмүт үзбө. Кел, сен да аракет кыл. Сен да аракет кылгын урматтуу мусулман бир туган. Аллахтын рахматынан үмүтүңдү үзбө. Sözümdün sabahın başında bir ayatка токтолдум. Zumar suresinin 53. ayet. Ayatka kayra kayrılıdan murda. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Kadir tündögü bir ibadatın 1000 ayga jüröt dedik. Uşunday keçedi de kur kalbagın. Kel uşul keçedi de kel jaratkanga жалбаргын. Tur 2 reket namaz okugun. Daratыңды algın. Allah Teala'ga söz bergin. Jaratkandan жалбарып suragın. Allah'ım meni şu atın öçkür araktan kutuluğa özüň jardam bergin. Men aylam yok. Butulkaga kul bolup kaldım. Allah'ım özüňe kul bolayın. Maga erk bergin. Dua kılgın. Allah keremeti Kur'an'da Zumar suresinde Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim. O ömürlerini israf menen ötközgen bendeler. Allah'ın rahmetine ümitiňerdi üzbegile. Albatta Allah bardı günahlardy keçiret. Sebep Allah albatta Allah keçirimdi jana mehrimdi zat deydi. Tövbege şaşılgın. Ramazan ayı bütpösten hareket kılgın. Amaldar akırına jaraşa bolat. Jumuş kılıp aydın akırında mayan algan siyahtı aydın akırlarında hareket kılgın urmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün denengde canın var mı? Ömürün dem alıp jatasın. Akıl esiň jayında mı? Kel kalgan kündörde dağı kumar menen arzubagan günö menen ötközüp berbegin. Kel hareket kılgın. Yevme yanzurul mer'u ma qaddemet yedah ve yekulul kafir ya leyteni kuntu turaba. Al kıyamet günü. Soğup amalı yok. Günöleri köp bolgon. Adamlar yevme yanzurul mer'u ma qaddemet yedah. Özünün kolu menen kılgan kılmışların jasagan günölerin körgön kezde yekulul kafiru. Kafirlar, imansızlar, Allah'ın barlığına bilgen işenbegenler ya leyteni kuntu turaba. Attın ay, uşintip esep bergenden körü, dozoga düşüp azap görgenden körü, toprak bolup kalsam eken de ümit kılat. Toprak bolup kalsam bolboy bu dep ümit kılat. Biroq urmatlı Müslüman bir tuğan. Al ökünüştü gün kelelek. Kelgin sen hareket kılgın. Yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin selim. Yevme al gün, kıyamet gün. La yenfa'u malun. Malыңдың da paydası yok. Kaysı bankta kança akçaң var? Milyon mu? Milyard mı? Malыңдың paydası yok. Ve la banun. Baldarыңдың kaysı jumuşta işet, kaysı çoğun kırışlata oturat. Ortam alardın da paydası yok. Ve la banun. Balаңдың da paydası yok. İlla bir nese illa men atallaha bi kalbin selim. Allah Teala arasında taza imandı jürek menen.
Tunuq жүрек менен келген жүректің ғана тазалығы, имандың ғана пайдасы болады. Урматты мұсылман бір туған, андай бола тұрғаныңыз кел. Аллах Таалаға жалбарып иманыңды жаңыла. Ла илаха иллаллах, Muhammedur Rasulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi. Ali İmran suresi 106. ayet. Yevme tebyaddu vucuh. Al günü kıyamette kebir yüzler jarık bulut, nurdu bulut, apapakay bulut. Ve tesveddu vucuh. Kebir yüzler kapkara. Yüzünde nuru yok. Ne için nuru yok? Allah Tebaraka ibadat kılgan yok. Kudayga kulçuluk kılgan yok. Allah'ın barlığına bilge iman keltirgen yok. Allah Teala tıyı salgan nerselerden tıyılgan yok. Allah Teala buyurgan nerselerden atkargan yok. Bardıq adam balası kata kılışı. Bırak kata kılganların en жақсы kataların moynuna alıp tövbe kılganlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulli ibn adam hattaun ve hayrul hattaina tawwabun. Bardıq adam balası kata kılışı. Kata kılganların en жақсы katasın moynuna alıp tövbe kılganlar deydi. At-tayyibu minez-zembi kemel la zenbeleh. Günöden tövbe kılgan adam hiçbir günösü yok adam siyahtı deydi. Bugün tövbe kılatırgan gün. İstiğfar aytıp astagfirullah, astagfirullah. Allah'ım beni keçire gör gün dep istiğfar aytatırgan gün. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah Teala aytadi: "Ve enni lagaffarun limen tabe ve amana ve amila salihan summa ihtada." Ve enni lagaffarun. Elbette men lagaffar keçirimdүүлөрдүн keçirimdүүmün. Keçirimdүүrökmün. Keçirimdүүmün. Limen tabe kimde kim tövbe kılsa. Ve amana menin barlığıma iman keltirse. İmanım var Kudayga işenemele dep koyboston. İmandın talap emne. Ve amila salihan. Salih amaldı kılsa. Bugün kebirler aytat. Men Allah'ın barlığına bilgine işenem. Benim biyagım taza deydi. En negizgi biyak taza olsa oldu deydi. Senin tiyagının tazalığı senin oşo taza amaldarың menen körünöt. İbadatың menen körünöt. Allah'a olgun işenimin, Allah'a olgun duaң menen körünöt. Elge jerge kılgan kızmatың menen bulut. Eger bankada bal bolsa sırtqa bal çıgat. Eger bankanın içinde uksus bolsa sırtqa hiç kaçan bal çıkpaydı. Anam biyagım taza dep koyup uğurluk kılasın. Biyagım taza dep koyup parakorduk kılasın, jemkorduk kılasın. Birödün akın jeysin. Jetim jesirden akın jeysin. Biröge kurdomat kılasın, biröge zulüm kılasın. Anam menin bul jagım taza deysin be. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, jaratkan Allah Taala men keçirimdүүmün. Jana tövbelerdi kabul kılamın. Kimde kim menin barlığıma bilgi iman keltirip, jana salih amaldardı kılıp, tuğra bagıtqa tüsö. Hidayet tuğra jolda jürse. Jaratkan Allah Tebaraka ve Taala mınday kayırlat. Allah Taala hadisi kudside kayırlıсын karaң. Biroq bul Allah Taala'nın hadisi kudside kayırlıdan burada Kadir keçesinde Peygamberimiz Ayşe'ne bizge öğretken duanı bir dua kılaz. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen keçirimdүүsün. Keçirgendi жақшы көрөsүn. Meni jana meni ugup jatkan mekendeşlerimdi. Jana hurmatımız menin mekendeşlerimdi. Jana uşul iyi keçede alakan jay bata kılıp jatkan her bir insanların duasını kabul kılgın. Her bir insanların günөөsүн keçirgin. Bir de günөө kaldırmazsan bat günöөлөр keçirgin. Amin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Abi Zar radıyallahu ta'ala anhu rivayet anin Nebi sallallahu aleyhi fi maru anillah. Allah Taala'dan rivayet kılıngan hadis kudside Allah Taala mundaydı. Ya ibadi. Ya ibadi. O bendelerim deydi Allah. Köngül bur. O bendelerim deydi. Lebbeyke ya Rab. Ya Rabbim ne deysin? İnni harramtu zulme ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tazalemu. O bendelerim zulüm kılığını men özümdün nafsıma aram kıldım. Birbirine zulüm kılvagıla deydi. Köngül bur. Allah Taala o bendelerim zulüm kılığını men özümdün nafsıma aram kıldım. Bendelerim siler de birbirine zulüm kılvagın deydi. Zulüm degen söz emne hurmatlı Müslüman bir tuğan. Birödün hukukun tepsegendik. Birödün akın jegendik. Biröge jok жерден kurjala japkandık. Birödün jerin basıp alуу. Birödün dükönün alıp koyuu. Birödün akçaсын da oturgan kreslonga işenip, je kötörgön kübölüңe işenip, je kolуңда дубинкага işenip, birödün akın jep jatasın. Biröge kurdomat kılıp jatasın. Je jok жерден kol kötörüp jatasın. Bul zulüm degen söz. Allah Taala zulüm kılıdı özümden nafsıma aram kıldım. O bendelerim birbirine zulüm kılvagıla deydi. Biroq men aytayın toktolayın degen hadisin ekinci bölügü.
Ya ibadi, o bendelerim, innakum tuhti'una bil-leyli ven-nahar. Seler keçe gündüz kata kılasınlar. Biz bendebiz. Çiğki süt emgen bendebiz. Keçe gündüz katalarımız var. O bendelerim, elbette siler keçe gündüz adaşasınlar, kata kılasınlar. Ve ana agfiru zunuba cemi'a. Alemin men bardı günahlardı keçirem deydi Allah. Men bardı günahlardı keçirem. Fastagfiruni. Menden istiğfar aytıp keçirim suraqla deydi. Estağfirullah. Estağfirullah Teala min kulli zembin. İstiğfar aytıp keçirim surayım Allah Teala bardı günahlardan. Aznabtuhu amdan. Ataylap kılgan günahım bolsun. Av hataan. Je katadan kılgan günahlarımdan keçirim surayım. Sırran av alaniyeten. Kupiya kılgan günahlardan keçirim surayım. Je aşkere alaniye. Jarık açık aykın aşkere kılgan günahlardan. Ve atubu ileyh. Allah Teala tövbe kılam. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah Teala min kulli zembin. Bardı günahlardan. Ve atubu ileyh. Allah Teala tövbe kılam. Estağfirullah min kulli zembin aznabtuhu amdan. Atayı kılgan günahlardan, av hataan, kata kılgan günahlardan, sırran av alaniyeten, kupiya kılgan, je aşkere kılgan günahlardan. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Allah Teala aytat, o bendelerim, siler keçeye gündüz günah kılasınlar. Alem men günahlardı ki, barın keçirim. Ve inni, ve ana agfiru zunuba cemi'an. Men bardı günahlar keçirim. Fastagfiruni. Menden keçirim suraqla dedi. Agfiru lakum. Men silerdi keçireyin deydi. Men keçiremin deydi Allah Teala. İmam Müslim çıkargan sahih hadis. Bul hadisi kutsi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Biz ulu bolgan bir konok menen koşlaşıp jatabız. Alı yüzge kelgen çet mamleketten kelgen konok emes. Allah Teala'nın 12 aydın sultanı bolgan Ramazan ayı. Bul urmatlı Müslüman bir tuğan bizge öte köp nerseni berdi. Allah'ın rahmatın, mehrimin jadırgan, günahlardı keçirgen, tövbelerdi kabul kılgan, dualardı kabul kılgan. Adamdardın bugün günde ahvaldары öte başka. Bul ulu keçede de, bugün kadir tünde de kebirler uyku menen ötközübüdü. Bugün mına urmatlı Müslüman bir tuğan, balkim meni körüp jatkan, meni okup jatkan kebir Müslüman bir tuğanımın janında başka bire uyku menen alek. Koңuruq tartıp jatkandır. Kebirler tamak aş menen alek. Tileke karşı kebirleri seriallar menen alek. Oşol kezde kebirleri uyulduk telefonun karmap tuur emes sayt menen alek. Kebirleri uşak ayın menen alek. Kebirleri gıybat birödün artından süylögön menen alek. Kebirler köçelördü maşinesini aylap tegirmendin aylasında aylangan akılsız hayvan siyahtı köçödü. Hiç bir paydası yok. Bul keçede bolgon özümnün nafsıma jana silerge bolgon nasihat urmatlı Müslüman bir tuğan. Iyik kadir tünde emne kılabız. Tasadda kullele wala bil qalil. Kalgan bugün 27-ci, 28-ci, 29-cu, 30-cu keçelerde yok degende 10 son bolsa da, 100 son bolsa da her kim koludan kelgençe sadaka kılsın. Eğer siz bugün sadaka kılsanız, oşa sadaka kılgan keçeniz bugün kadir tün bolsa 1000 ay 83 yıl 4 ay sadaka kılgan soğupka jetesiz. Bugün zeketinizi çıkarsanız 1000 ay zeket bergen siyahtı soğupka jetesiz. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Kalgan keçelerde kel. Yok degende 2 rekat namaz okunuz. Uşul 2 rekat namaz okuganız tününüz kadir tün bolsa 1000 ay tahajjud okugan siyahtı soğupka eye bolasız. Elestetin 1000 ay 83 yıl 4 ay ibadat kılgan soğup menen. Balkim kebir Müslüman bir tuğanım 40 yaşka, 50 yaşta, 60'ka jetpesten kaza bolot. Birok 83 yıl 4 ay, 1000 ay ibadat kılgan soğup menen ketet. Bul keçede urmatlı Müslüman bir tuğanım azır tüz efirde meni körüp bütkönden keyin keremetli Kur'an'dan barыбыз İhlas süresini bilebiz. Her birimiz İhlas süresini açabız. Yok degende urmatlı Müslüman bir tuğan İhlas süresini bilesiz. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Gelin benimle birge bir okun. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ولم يكن له كفوا أحد
Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahul azim. İhlas Suresini 3 jol okugandık. Keremetli Kur'an'dı tolluk okugan menen barabar deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir jol okugan Kur'an'dın 3'ten 1'ini okugan siyahtı. İhlas Suresini 3 jol okugan adam keremetli Kur'an'dı tolluk hatım kılgan siyahtı. Eğer bugün Kadir tünü mına hazır 3 jolu koşulup meni menen koşulup okugan bolsoňuz inşallah bugün Kadir keçesi bolsa 83 yıl 4 ay Kur'an'dı hatım kılgan siyahtı soğupqa eye bolasız. Allah tabarak ve taala uşunday sooп işlerdi atkaruga barızı nasip kılsın. Urmatly musulman bir toğan, bul keçede dağı tabassumuka li vajhi ahika sadaka. Bir musulmandın yüzüne jılbayıp karagandyk sadaka deydi. O tıyım menen sadaka bere albadyň. Som menen, euro menen, dollar menen sadaka bere albadyň. Bir musulmanga jarık manayda jılmayıp kuanyç tartulooну da bilbeysinbi. Biröge bir jılmayıp jarık manayda karagandy. Je jakşı söz süyle, je ün çıkpa bul keçede. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لَا يَصْمُتْ. Peygamber aytat, kimde kim? Ahiret gününe, jana Allah Taala'nın barlığına biline iman keltirse, al jakşı söz süylesin, ev la yasmut, je ün çıkpay otursun deydi. Urmatly musulman bir tuğan. Kel, bugün zikir men alek bol. Subhanallah, elhamdülillah. Kudayıma şükür her bir Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen musulman men işenem. Atım Abdüşükür bolgon siyahtı kanda işensem, her bir benim mekendeş musulmanım uşul kelimeni bilet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Urmatly musulman bir tuğan. La ilahe illallah kelimesi 24 tamgadan. 24 saat günölörüňizdi geçiret. La ilahe illallah Muhammed Resulullah 7 sözden turgan bir süylem. Dozoktun 7 eşigin bekilet. Bugün Kadir tünü bardyk asman eşikleri açılgan. Beýişli eşikleri açılgan. Dozoktun eşikleri bekilgen en ulu keçe. İbadat dua kıla turgan keçe. Urmatly musulman bir tuğan. Bul keçede kel gıybat kılba. Birödün artından süylebe. Uşak tarkatpa. Sosyetke kirip tuğra emes jaman nerselerdi bölüşpö. Jaman nerseni jazba. Aciz bolgonga jardam ber. Beçaralarga, naristelerge, jetim jesirge. Kerek bolsa ayvanatlarga mehrimdүүлük kılgın. İslam dinimiz mehrimdүүлük, boğrikerlүүлük dini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytat. Bir mışıktı kamap koyup, mışıka su berbesten kamap koyup öldürgen ayaldın dozokka kirgenini aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çankap suusap jolda kele жатқан adam kuduka düşüp suusunun kandırıp çıkkan kezde kuduktun janında nımdуулukka tilin sürtüp kıynalıp çankap жатқан itti körüp kayra düşüp özünün but kiyim menen suap çıkıp itti suğargan üçün beýişke kirgen insandı Peygamber aytat. Eger dinimiz oşo ayvanatka mehrimdүүлük kılуу menen itti suğarıp beýişke kirse, mışıkты kamap koyup dozokka kire turgan bolsa, kelin urmatly musulman bir tuğan. Ayvanatka da mehrimdүүлük kılgın. Köp dua kılın. Bul günü keçesi dua kıla turgan. Allahümme takabbel minna. Allah'ım bizden dualarımızı kabul kılın. Ve cealna minel faizin. Biz Kadir tünge jetken, Kadir tünde iyigilikke jetken, Kadir tünde dualar menen öte ulu jеңişke jetken bendelerden kılgın dep. Iyik Ramazan ayının keçelerinde, balkim Kadir keçesinde jaratkan Allah tabarak ve taaladan Allah'ım meni keçire körgün. Günölerimdi keçirgin. Mehrimdүүлüğüňe bölögün. İbadatlarımды kabul kılgın. Jana her bir musulmanga dua kılgın. Allah'ım meni okup jatkan bendelerdi. Menin bir tuğandarım dozoktan saktagın. Bizdin ahvalыбызды Ramazandan keyin Ramazanda bolgon siyahtı oňdogun. Ramazanda kanday jakşı жүрgön bolsok, Ramazanda nafsыбызга kul bolboston Allah'ım saga kul bolup jaşagan bolsok, Ramazandan keyin da uşunday jaşоо nasip etkin. Allah'ım bizge jakşılık eşiklerini de açkın. Jamanlık eşiklerini bekitkin. Allah'ım kelerki Ramazanga bizdi jetkizgin. Elibizge jerimizge amanlık bergin, tınçlık bergin, beypildik bergin, den soğuluk bergin. Alamat apattan bizdi saktagın. Bugünkü orularga şifa bergin. Böten elde, böten jerde жүрген mekendeşlerine tınçlık bergin. Kesiplerine bereke bergin. Adal rızkı bergin degin.
Урматтуу мусулман бир тууганым, дуаларыңыз: Аллахумма инна нас'алука ридак вал жанна. Аллахым, сенин разылыгыңды сурайбыз, сенден бейишти сурайбыз. Ва наузука мин сахатика ван нар. Аллахым, бизди өзүңнүн газабыңдан, дозогуңдан сакта деп. Я архамар рахимин, эй мээримдүүлөрдүн мээримдүү деген дуаларды. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах табарак ва тааладан өткөн сабактарда айттык, эң ажиз адам урматтуу мусулман бир тууган. Дуа кыла албаган, дуадан ажиз болгон адам. Эң бакыл адам, эң сараң адам саламда, салам айтууда бакылдык кылган. Бирөөгө салам айтууда да бакылдык кыласызбы? Эң ажиз адам дуа кыла албаган адам. Урматтуу мусулман бир тууганым, балки 1 сааттан көбүрөөк сабагыбыз болду. Келиңиздер. Бүгүн Кадыр кечеси боло турган болсо, албетте Кадыр кечесинде дуалар кабыл болот дедик. Жараткан Аллах табарак ва таалага жалбарып дуа кылууга аракет кылабыз. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, менден көп мекендештерим, менин бир туугандарым, диндештерим, устаз сиз дуа кылсаңыз деп өткөндө хатым Куранда дуа сурашты. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен силерден жакшыларыңар эмесмин. Эч качан мен силерден жакшымын да дебеймин. Силерден билимдүүрөөкмүн дебеймин. Силерде эле чийкеттен болгон бир бендемин. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала баарыбыздын дуаларыбызды кабыл кылсын. Силер мени көрүп жаткан канчалаган энелер, эжелер, аталар, канча ихластуу, таквадар инсандар мени менен амин деп тура турган болсоңор, Аллах таала бирөөңөрдүн ошондой жүрөгүңөрдүн тазалыгын берекети менен, силердин ошондой Аллах таалага болгон таква берекеңер менен, ибадатыңардын жана салих амалдарыңардын көптүгүнүн берекеси менен Аллах таала балким дуаларыбызды кабыл кылар. Урматтуу мусулман бир тууганым, балким бизди көрүп жаткан, түз эфирде турган канчалаган бизден Аллах таалага жакыныраак болгон инсандар бар. Ихластуураак болгон инсандар бар. Хазіреті Алини бирөө сен андайсың, сиз мындайсыз деп мактаган кезде мындай дечү экен: Ана а'ламу би нафси мин гайри. Мен өзүмдүн нафсымды башкалардан жакшыраак билемин. Аллахумма ла туахизни фима якулун. Аллахым, булардын мага жакшы мактоо айтканы үчүн, булар мен жөнүндө жакшы сөз айтканы үчүн мени күнөөгө албагын. Аллахумма гфирли ма ла я'ламун. Аллахым, булар билбеген менин күнөөмдү кечир дечү экен. Мен да урматтуу мусулман бир тууган ыйык Кадыр түндө ушундай деймин: Аллахым, мен өзүмдү башкалардан көбүрөөк жакшыраак билүүчүмүн. Аллахым, кээ бир бенделериңдин мага болгон жакшы сөздөрүн себеби менен мени күнөөкөр кылбагын. Аллахым, бенделериң билбеген менин күнөөлөрүмдү кечиргин. Жараткан Аллах табарак ва таала урматтуу мусулман бир тууганым баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин. Мени көрүп турган түз эфирде бул бенделериң, Аллахым, мага жакшы күмөндө болушту. Сенден жалбарып суранарым, ушулардын бирөөсүнүн күмөнүнүн, ушулардын бирөөсүнүн ихласынын себебиден дуаларыбызды кабыл кылгын. Урматтуу мекендешим, баарыңардан суранарым, мен дуа кылайын, бирегеликте амин, амин деп дуага коштоп туруңуздар. Аллах таала дуаларыбызды кабыл кылсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسألك يا رب لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرت. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып сураларым, ыйык Рамазан айынын ыйык кечесинде, Кадыр кечесинде өзүңдөн жалбарып суранарым, алакан жабата кылган жамааттын жана менин бир да күнөөбүздү калтырбастан барды күнөөлөрүбүздү кечиргин. Вала карбан вала хамман илля фаррajt. Аллахым, бир да кайгы капа калтырбастан кайгыларыбызды жоюп жок кылгын я раббал аламин. Вала даллан вала асиян илля хадайт. Аллахым, бир да адашкан, бир да күнөөкөр бенде калтырбастан адашкан күнөөкөр бенделерге туура багыт, хидаят, иман бергин я раббал аламин. Вала маридан илля шафайт. Вала маридан илля шафайт. Аллахым, бир да биздин арабызда жана биз дуа кылган бир да оору бенде калтырбастан ооруларга өзүң шифа бергин я раббал аламин. Вала майитан илля рахимт. Вала майитан илля рахимт. Аллахым, бир да иман менен өтүп кеткен майитти калтырбастан өткөндөрдө өз рахматың алгын я раббал аламин. Аллахум акрим нузулахум ва васси мудхалахум. Аллахым, мүрзөлөрүн кенен сыйлуу кылгын я раббал аламин. Вала даллан илля хадайт. Аллахым, бир да адашкан бенде калтырбастан хидаят бергин я раббал аламин. Вала мадлуман илля насарт.
ولا مظلوما إلا نصرت. Allah'ım bir daha hukuku tepselgen mazlum bende kaltırmastan mazlumlarga özüň jardam bergin ya Rabbal alamin. Ve la mazluman illa nasart. Allah'ım bir de mazlum bende kaltırmastan mazlumlarga jardam bergin. Allah'ım yer betinde Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed, dinim İslam, kitabım Kur'an dep iman yolunda, Kur'an yolunda jürgen üçün hukuku tepselgen mazlumlarga jardam bergin. Allahümme ansuril İslam ve azzel muslimin. Allahümme ansuril İslam ve azzel muslimin. Allahümme ansuril İslam ve azzel muslimin. Allah'ım İslam dinige küçük kuvvet bergin. Musulmandardı sıylı kılgın korkulbagın. Allahümme zidna ve la tanqusna. Allahümme zidna ve la tanqusna. Allah'ım bizden sanımızdı kuvvetin kemeytbegin. Allahümme akrimne ve la tuhinna. Allahümme akrimne ve la tuhinna. Allah'ım bizde sıylı kılgın korkulbagın ya Rabbel alamin. Allahümme agfir lana ma mada ve aslih lana ma baqiya. Allah'ım ötken günahlarımızı keçirgin. Kalgan günlerimiz oňdogyny ya Rabbel alamin. Allahümme agfir lana ma asrarna ve ma alanna. Allahümme agfir lana ma asrarna ve ma alanna. Allah'ım aşkere kılgan, kupya kılgan günahlarımızı keçirgin. Allahümme agfir lana ma na'lem ve ma la na'lem. Allah'ım bilip kılgan, bilbey kılgan günahlarımızı keçirgin. Allah'ım bilip kılgan, bilbey kılgan günahlarımızı keçirgin ya Rabbel alamin. Allahümme ahyina ala sünneti nebiyina. Allahümme ahyina ala sünneti nebiyina ve amitna ala milleti habibina. Allah'ım jaşawda paygambar körsetken jol menen jaşaw nasip etkin. Ötkende paygambarga ümmet bolup ötüğünü nasip etkin ya Rabbel alamin. Ve adkhilnal cennete bi şefaati habibina. Süýükli paygambarın şefaati menen beýişke kirip nasip etkin ya Rabbel alamin. Jaratkan Allah'ım tutkan oruzlardy, okuan Kur'andardy kıyamatda bizge şefaatçi kılgın ya Rabbel alamin. Allahümme erzukna qabla'l mevti tawba. Allahümme erzukna qabla'l mevti tawba. Allah'ım ölüm kelip berse murda barızga tawba kıl nasip etkin. Tawbalarymyzy kabul kılgın ya Rabbel alamin. Ve indel mevti kelimete şehade. Allah'ım ölür kezde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i şehade menen can taslim kılı nasip etkin. Ve ba'del mevti cenne ve ba'del mevti cenne. Ölümden keyin beýiş nasip kılgın ya Rabbel alamin. Allah'ım mağfir lana ve li validina ve lesatizana. Allah'ım bizden günahımızı keçirgin. Ata-enelerimizden günahını keçirgin. Her bir imanlı erkektin günahını keçirgin. Vel muslimine vel muslimat. Musulman erkeklerden, musulman ayalların günahını keçirgin. El ahya minhu vel emvat. Tirivlerdi keçirgin. Ötkönderdi keçirgin. Tirivlerge hidayet tuğra bağıt bergin. Ötkönderdi Allah'ım öz rahmatını algın ya Rabbel alamin. Allahümme mağfir li cemi mevtal muslimin ellezine şehidu leke bil vahdaniyye ve li nebiyike bir risale ve matu ala zalik. Allah'ım özüňden barlığına birliğine paygambarda hak paygam iman keltirip iman menen ötüp ketken mu'min musulmandardyň katarında alakan jay bata kılgan jamaatybızdan bizden dua ümit kılıp ötüp ketken Kırgızstan eliden musulmandardan dua ümit kılıp ötüp ketken her bir mu'min musulmandarda öz rahmatyny algın ya Rabbel alamin. Alardın katarında ayrıkça alakan jay bata kılıp jatkan jamaattan dua ümit kılıp ötüp ketken marhumdarda öz rahmatyny algın. Allahümme akrim nuzulahum ve vassi mudhalahum. Allah'ım bizden dua ümit kılıp ötüp ketkenlerin mürdesini kenen sıylı kılgın ya Rabbel alamin. Allahümme navvir kuburahum. Allahümme navvir kuburahum. Allah'ım bizden dua ümit kılıp ötüp ketkenlerin mürdesini nurdu kılgın ya Rabbel alamin. Ve vassi mudhalahum. Ve vassi mudhalahum. Jatkan yerlerin kenen kılgın ya Rabbel alamin. Allah'ım jatkan yerin kenen kılgın ya Rabbel alamin. Allahümme ecel kabrahum ravdatan min riyadil cennet. Allahümme ecel kabrahum ravdatan min riyadil cennet. Allah'ım bizden dua ümit kılıp ötüp ketken marhumlardan mürdesini beýişinin bakçalardan bir bakça kılgın. Ve la tecel kabrahum hufratan min hufarin nar. Allah'ım bizden dua ümit kılıp ötüp ketkenlerden mürdesini dozoktun tereň çunkurdan çunkur kılbagyn ya Rabbel alamin. Allah'ım bizden dua ümit kılgan oğrularga şifa bergin ya Rabbel alamin. Ötkenderde öz rahmatyny algın ya Rabbel alamin. Oğrukanada, üýlerinde, beytapkanada jatkan oğrularga şifa bergin. Elimizden, jerimizden Allah'ım bul akırkı bolup jatkan viruslardy jok kılgın ya Rabbel alamin. Oğrularga şifa bergin ya Rabbel alamin. Jaratkan Allah'ım özüňden jalbaryp soranarym, dualarymyzy kabul kılgın. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna ya Allah. Allah'ım sen keçirimdisin, keçirgendi jakşı göresin. Bizdi keçirgin ya Rabbel alamin. Allah'ım bul bendelerin, Allah'ım senin süýükli bendelerin, ihlasly bendelerin meni dua kılgın dedi. Allah'ım men dua kılıp jatam Allah'ım. Bulardan amin degen duaların berekesi men dualarımızı kabul kılgın ya Rabbel alamin. Allahümme atik rikabena ve rikaba abaina ve ummahatina minen nar. Allah'ım ıyık Ramazan ayının keçesinde kadırtında özüňden jalbaryp soranarym. Bizdin denebizdi, ata-enelerimizin denelerini dozaktan kutkargın. Allahümme atik rikabena ve rikaba ecdadina ve ceddatina minen nar. Allah'ım bizdin denebizdi, çoň ata çoň enelerimizden
тайне тайталарыбыздын денесин тозоктон куткаргын. Аллахумма атик риқабана ва риқаба ауладина ва банатина минан нар. Аллахумма атик риқабана ва риқаба ауладина ва банатина минан нар. Аллахым биздин денебизди, балдарыбыздын, кыздарыбыздын денелерин тозоктон куткаргын. Аллахым ыйык Рамазан айынын кечесинде, кадыр түндө дуаларды кабыл кыласың я Раббал аламин. Аллахым бул кечеде биздин денебизди, балдарыбыздын, кыздарыбыздын денелерин тозоктон куткаргын. Аллахым атик риқабана ва риқаба ихванина ва хаватина минан нар. Аллахым биздин денебизди, агай инилерибиздин, эже карындаштарыбыздын денелерин тозоктон куткаргын. Аллахым атик риқабана ва риқаба асдиқаина ва акрибаина минан нар. Аллахым биздин денебизди, жакындарыбыздын, досторубуздун денелерин тозоктон куткаргын. Аллахым бизге илим берген, Куран жолун көрсөткөн, шарият жолун көрсөткөн устаздарыбыздын денелерин тозоктон куткаргын я Раббал аламин. Аллахым устаздарыбызды тозоктон куткаргын я Раббал аламин. Устаздардын мүрзөсүн урдуу кылгын, жаткан жерлерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын я Раббал аламин. Аллахум магфир жами'ал муслимин аллазина шахиду лака бил вахданiyya ва ли набийка бир рисала ва мату аля залик. Аллахым өзүңнүн барлыгыңа, бирлигиңе, пайгамбардын хак пайгамбарга иман келтирип, иман менен өтүп кеткен момун мусулмандардын катарында бүгүн артынан дуа кыла турган жок, дуа үмүттө жаткан маркумдарды өз рахматыңа алгын. Мүрзөлөрүн кенен кылгын, нурдуу кылгын я Раббал аламин. Аллахым бизден дуа үмүт кылып өтүп кеткен досторумдун мүрзөсүн кенен кылгын, нурдуу кылгын я Раббал аламин. Аллахым досторум мүрзөлөрүн кенен кылгын, нурдуу кылгын я Раббал аламин. Өтүп кеткен ороз досубуздун, өткүр досубуздун я Раббал аламин мүрзөлөрүн кенен кылгын я Раббал аламин. Жаткан жерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын ya Rabbal alamin. Жараткан Аллахым bir күн биздин да күнүбүз бүтүп, өлүктөрдүн катарына бара турган күнүбүздө бизди өз рахматыңа алгын ya Rabbal alamin. Allahumma arhamna iza sirna ila ma sar ilayh. Allahumma arhamna iza sirna ila ma sar ilayh. Allah'ım bir gün bizdin de denevizden canımız ketip, can taslim kılar günümüzde bizde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allah'ım can taslim kılgan kezde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Oňoy can taslim kılı nasip etkin ya Rabbel alemin. Allah'ım erhamna iza gassaluna. Allah'ım erhamna iza gassaluna. Allah'ım bizde musulman bir tuğandarımız canaza üçün suğ algan kezde. Denevizde canımız yok, deneviz suudun ıslıqtığı, muzdaqtığını sezbey kalgan kezde, Allah'ım bizde gusul kıldırgan kezde bizi öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allah'ım erhamna iza kaffanuna. Allah'ım erhamna iza kaffanuna. Allah'ım kepinge oralgan günümüzde bizde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allah'ım türdü qoz kiyim emez, ak kepinge oralgan günümüzde bizde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allah'ım erhamna iza sulli aleyhinel cenaze. Allah'ım biz namaz okubastan bizge Canaza okulgan kezde bizi öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allah'ım bizge canaza okulgan kezde bizi öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allahümme erhamna iza hummilla ala la'nak. Allahümme erhamna iza hummilla ala la'nak. Allah'ım musulmandardın mürüne kötörülüp, mürzeni közde yol algan kezde bizde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allah'ım türdü unalarda emez, tavutqa salınıp, mürzeni közde yol algan kezde bizde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Allahümme erhamna iza sırna tahta turabi vahdena ya Rabbel alemin. Allahümme erhamna iza sırna tahta turabi vahdena ya Rabbel alemin. Allah'ım toprağın aslında жалгыз kalgan kezimizde, karangı görde жалгыз kalgan kezimizde bizde öz rahmatını algın. Mürzelerimizi nurlu kılgın ya Rabbel alemin. Kenen kılgın ya Rabbel alemin. Jaratkan munkar ve nakir kelip suro salgan kezde bizde öz rahmatını algın ya Rabbel alemin. Munkar ve nakir kelip bizdin ulutuğuzdu, uruğuzdu, cemansavuzdu surastan Rabbin kim, paygambarın kim, dinin kaysı deyip suro salgan kezde Allah'ım munkar ve nakirin suroğuna La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi menen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh şahada kelimesi menen cevap berүүnü nasip etkin ya Rabbel alemin. Mürzöbüzdü kenen kılgın ya Rabbel alemin. Bizdi gör azabından saktagın, ahiret azabından saktagın. Kıyamatta paygambardı bizge şafaatçı kılgın, tutkan oruzulardı şafaat nasip kılgın. Hatmi Kur'an'dardı şafaatçı kılgın ya Rabbel alemin. Keremetli Kur'an'dı şafaatçı kılgın ya Rabbel alemin. Allah'ım ıyık kadir tününde özünden jalbarıp suranarım. Özüm için arzubagan baylık, biylik, mansap surabaymın. Allah'ım elime bekem iman bergin. Kırgızstan eline bekem iman bergin ya Rabbel alemin. Allah'ım elivizdi, cerivizdi. Asmandan жерден kelgen apatlardan saktagın. Bölünüp jaruludan saktagın. Jerlerge, ulutlarga, urularga bölünüden saktagın ya Rabbel alemin. Elibizge birimdik bergin ya Rabbel alemin. Allah'ım elibizdi, cerimiz asmandan жерден kelgen apatlardan saktagın ya Rabbel alemin. Jaman illetlerden saktagın ya Rabbel alemin. Orularga şifa bergin ya Rabbel alemin. Jaratkan Allah'ım özüңden jalbarıp suranarım. Jurt başçılarga tuğra bagıt bergin. İnsaf bergin, iman bergin, tavfik bergin, ak jolda ak körsetip ak jolda жүрүү nasip etkin. Aram jolda aram körsetip aram joldan, aram niyettүүлөрдөн,
арам кеңештерден сактагын я Rabbal Alamin. Allah'ım jurt başçılarga, sayasatçılarga da iman bergin, tuğra bagıt bergin ya Rabbal Alamin. Elge jerge adiletli ak kızmat kılıularını nasip etkin ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım özüңden jalbarıp suranarım. Bötön elde, bötön jerde, kayсы jerde bolbosun jer yüzünde, eli jerimdi bagam dep, bala çakamdı, üybilemdi bagam dep, özümdün turmuşumdu oңдойын dep жүрgөн bir tuğandarım Allah Taala saparını bekatar kılgın, saparlarını baysaldığı kılgın ya Rabbal Alamin. Kesiplerine bereke vergin ya Rabbal Alamin. Halal rızkı vergin ya Rabbal Alamin. Rızkılarına bereke vergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım tapkanların özün razı bolgol jolga işletip nasip etkin. Jaman sözden saktagın, jaman közden saktagın, kırsık apatlardan saktagın, oğrulardan saktagın ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım özün kerimetli Kur'an'da ve izâ se'aleke ibâdi anni fe inni qarib ucibu da'vete da'i zâ da'ani. Eger bendelerim meni sorasa men alarga jakınmın. Dua kılgandardın duasına cevap berem degensin. Allah'ım sen uadangda bekemsin. Allah'ım uadangda bekemsin. Uadanga işenip dayanıp Allah'ım biz dua kıldık. Allah'ım bizden dualardı kabul kılgın ya Rabbal Alamin. Allah'ım özümdün günahlarımı moynuma alamın ya Rabbal Alamin. Allah'ım men bir günahkar bendemin ya Rabbal Alamin. Biroq meni birge amin dep turgan Allah'ım takvadar, salih, özüňe süýüktүү bendeleriňiň urmatynda ya Rabbal Alamin. Dualarymyzdy kabul kılgın ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım özüňdün süýüňdi nasip et. Özüňdi süýgöndördi süýü nasip et. Paygambardy süýüdü nasip et. Paygambar aleyhissalamdy süýgöndördi süýü nasip et. Allah'ım bizdi bala çakabızdı. Keremetli Kur'an'a, paygambarın sünnetine kızmatkar kılgın ya Rabbal Alamin. Allah'ım bizdi keremetli Kur'an'a, sünnetke kızmatkar kılgın ya Rabbal Alamin. Söylegen sözümüzde, jasagan işimizde Allah'ım bizge ihlasını nasip etkin ya Rabbal Alamin. Allah'ım Ramazan ayındagi barlık ibadatlarımızды kabul kılgın. Allah'ım meni uğup jatkan bendeler, uğuçu bendelerini kılgın. Uqqan ayat hadiske amal kılgın nasip etkin. Allahümme ec'al cem'ana hâze cem'an merhûmâ ve teferrukana min ba'di teferruka ma'sûmâ. Allahümme ec'al cem'ana hâze cem'an merhûmâ ve teferrukana min ba'di teferruka ma'sûmâ. Allah'ım bul cemaatty, tüz efirde uğup jatkan cemaatımızды özüňdün rahmatyňa bölengön, Kadir keçesinin berekesine jetken Kadir keçesinin berekesine jetken duaları kabul bolungan bendelerden kılgın ya Rabbal Alamin. Rahmatyňa bölengön, rahmatyňa töşelgön, rahmatyňa tatykdy bendelerden kılgın. Allah'ım bul jerden çıkıp ajragan kezde Allah'ım bulardı şeytanın azgıranan günahlardan saktagın ya Rabbal Alamin. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Allah'ım barzyga bul dünyanın jakşylyk bergin, ahiretin jakşylyk bergin. Kıyamatda barybızdy dozok otundan saktagın ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım baldarımızga iman bergin, insaf bergin, tawfik bergin, tuğra bagıt bergin ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım baldarımızga iman bergin, insaf bergin, tawfik bergin, tuğra bagıt bergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım türdü günelerdin jolunda atın öçkür araktan kutula albay жүрgöndөрgө insaf bergin, tawfik bergin ya Rabbal Alamin. Atın öçkür araktan alыс kılgın ya Rabbal Alamin. Araka emes özüňe kul kılgın bendelerdi ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım üy bilösünü bakbastan atın öçkür araka kul bolup жүрgön insanlarga insaf bergin, tawfik bergin, tuğra bagıt bergin, üýlerine bak taалай bergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım perzentin jıtına jetpesden Allah'ım maga perzent berseken dep dua kılgan insanlarga Allah'ım salih özüň süýgön, özüň diniňe, paygambardın sünnetine hizmet kıla turgan, özüň jana paygambar süýe turgan, paygambar sıymaktyna turgan jakşynakay salih perzentlerdi bergin ya Rabbal Alamin. Allah'ım bala çakası orup jatkandarga oğrularga şifa bergin. Ata-enelerge uzun ömür bergin. Ötkönlerini öz rahmatyňa algın ya Rabbal Alamin. Tiriwlerge uzun ömür bergin ya Rabbal Alamin. Ata-enesini kakşatyp, ata-eneni syýlabay жүрgön insanlarga Allah'ım tuğra bagıt bergin, hidayet bergin. Jaratkan Allah'ım dualarımızı kabul kılgın ya Rabbal Alamin. Allah'ım özün keremetli Kur'an'da ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbiňar aýtdy, dua kılgıla duaňardy kabul kılam degensin. Allah'ım bizdin dualardy kabul kılgın ya Rabbal Alamin. Jaratkan Allah'ım Kadir keçesinde dualarımızı kabul kılgın. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anna ya Rabbal Alamin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.